Umutlu dostlar. Şu жерге келип кандай сонунан курук нан менен чеснок анан бир аз эт алып алганбыз. Ошону жеп коюп отурсаң. Жакта бүт эле туристтер, бир эле кыргыздардан мен экен. Булар штират эле нерселерин ачып жей берет экен. Орешки. Ono жерде бирөөсү болсо баягындай бишиктерин көтөрүп келиптир. Ошол жерде отуруп ичип атат. Буларга дава жок экен, ошо колунда турат кара. Корейс. Ошол жака вискисин көтөрүп келип ичип атат. Шундай экен да адамдар. Ошон үчүн келиш керек экен бияка. Эс алышта керек экен да. Дүйнө деп жүре бербей. Дүйнөнү эч ким кууп жеткен эмес. Жете албайт да экенбиз да. Ошон үчүн бир аз убакыт ажыратып, ушундай бир эс алууга кичине убакыт ажыратпасак болбойт. Ноолар билеткен эс алышты. Кыйналса деле ошол жака чыгып, ушундай жерлерди көргөнгө куштар экен да. Bu yerде бир эле американец эмес экен, бир ар кайсы улуттагы адамдар экен. Бирок баа бердим мен ушуларгачы. Жөө келет экен да, жөө. Жарым жыл өчен ат менен келдим мен. Ягына жөө келип да ушундай шай кетип отуруп калдым. Мына природаны көрүп унутуп калдым бирок чарчаган. Алла таалам ушундай кооз жерлер жаратып коюптур да бизге Кыргызстанга. Кече бир блогер сүйлөп атат. Атактуу эле блогер экен. Кыргызстан бул экинчи Швейцария дейт. Бирок чындыгында карасаң биздин Кыргызстан кооз да аябай. Швейцарияларда адамдар көп жерлерди өздөрү жасаган, токойлорун, көп жаратылыштарды. Биздики мына кол тийбеген бойдон турат да, баардыгы Кудай таалам өзү жаратып койгон да. Ошондой турат. Көлдөр, мөңгүлөр, арча токойлор. Могу жакта карачы, булуттар тоолордун жарымында турат. Кыргызстан ушундай кооз жер экен да. Биз ушул жерлерди баалашыбыз керек. Биз